Fazail Amal. Авторы Muhammad Zakariya. Урматтуу окурмандар, колуңуздардагы Fazail Amal китеби бир канча бөлүктөрдөн турат. Анда Куран жана намаз окуунун, зикир кылуунун, орозо кармоонун жана даават кылуунун сооптору айтылат. Ошондой эле бул китепте аят жана хадистер кеңири түшүндүрмөлөр менен берилген. Амалдардын сооптору элге канчалык көбүрөөк айтып жеткирилсе, ошончолук адамдын көөнү көтөрүлүп, аны аткарууга кызыгуу туулат эмеспи? Ошондуктан бул китеп амалдардын соопторун ар түрдүү окуялар менен баяндайт. Кызыгуулардын моокумун кандырган мындай котормо жокко эсе. Бул китеп калай калктын амалга болгон кызыгуусун арттырууну көздөп жана бүгүнкү күнү өлкөбүздө дааватка чыгып жаткан дааватчыларга, таалим топторуна сабак катары пайдалануу үчүн даярдалды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы өлкөбүздөгү ушул жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу парзын аткарууну колго алып, иштеп жаткан дааватчыларга жана бул китепчени жазган калем ээсине чоң ыраазычылык билдирет. Бардыгыңыздарга туура жол, ыйман жана ийгилик каалап, терең урматтоо менен Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Мураталы Ажы Жуманов. 2008 жыл. Сөз башы. Бардык мактоолор, бардык айыптардан таза Аллах Таалага болсун. Ал инсанды жаратып, ага кеңири түшүнүк берди. Ал үчүн Куранды түшүрдү. Ошол Куранды ыймандуулар үчүн насаат, шыпа, түз жол жана жакшылык кылды. Куранда эч кандай шектүү, айыптуу сөз жок. Балким ишенгендер үчүн терең, эң эле түз, далил, нур кылып түшүргөн. Толук салаваттар жана саламдар бүткүл жаратылгандардын, инсан жана жиндердин эң жакшысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Анын нуру жүрөктөрдү жашоодо да, өлгөндөн кийин кабырда дагы нурланткан. Анын дүйнөгө келиши бүткүл аламга рахмат болду. Салават, салам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө жана жол көрсөтүүнүн жылдызы жана Куранды таратуучу жолдошторуна, сахабаларына болсун. Ошондой эле алардын жолун жолдогон кийинки ыймандуу момундар үчүн болсун. Мактоо жана салаваттар айтылгандан кийин, улуу Аллах Тааланын рахматына муктаж болгон мен, автор Закария ибн Яхья ибн Исмаил, бир нече барактардан түзүлүп, шашылыш түрдө жазылган Курандын фазилеттери тууралуу 40 хадисте сунуш кылам. Аны жазууда мен улуу адамдын айтканын аткарып жаздым. Ал кишинин көрсөтмөсү мен үчүн өкүм жана ага баш ийүү мен үчүн чоң сыймык болуп эсептелет. Мазахирул улум медресесинде жылда болуучу чогулуш улуу мээримдүү Алла Тааланын жакшылыктарынын бири. Бул чогулуш бир жылдын ичинде болгон иштердин кыскача түрдө айтылып өтүүсү үчүн болот. Медресенин бул чогулушунда жүрөгү тазалангандарды, аты билинбей жүргөн шейхтерди, чогултууга көңүл бурулгандай, сөзгө чечен аалымдарды, насаатчы Хинд элинин атактууларын чакырууга көп көңүл бурулбайт. Ошондой заман өтүп кетсе дагы, Худжатул Ислам Мавлана Мухаммад Касым Нанотви рахматуллоху алейхи жана Кутбул Иршад Мавлана Рашид Ахмад Гангохи рахматуллоху алейхи булардын чогулушта болуусу чогулушка келгендердин жүрөктөрүн нурлантчу. Ал убактардын элеси көздөн узай элек. Исламды тирилтүүчүлөр, хидаяттын күнү болгон адамдардын жолдоштору Шейхул Хинд рахматуллоху алейхи, Абдуррахим рахматуллоху алейхи, Халил Ахмад рахматуллоху алейхи,
Mavlana Ashraf Ali Allah Taala alardın kabırların nur menen toltursun. Medresenin jıl sayın bolуучу çoğuluşuna gelip ölgön jüröktөр üçün jaşoo jana nurdun bulagın ağızışçu jana anı menen aşıqtıktın suusundugun kandırışçu. Adırkı учурда medresenin çoğuluşu 14 gündük ayday bolgon hidayattın oşol nurdu kişilerinden kuru kaldı. Oşondoy bolsa dagı alardın joldoştoru uşul учурдагы çoğuluşlarga özdөрünün berекelerin çaçışuda. Ушул жылдагы чогулушка катышкандар чындыгында ага күбө. Danışmanдар ошол берекени көрүшөт. Бирок бизге окшогон көзү көрбөгөндөр, тырмакчанын ичиндеги көзү көрбөгөндөр дагы сөзсүз бир нерсени сезет. Медресенин жылдык чогулушуна эгер кимдир бирөө таасири күчтүү баяндарды жана эң жакшы сөздөрдү чын жүрөктөн угуу үчүн келе турган болсо, анда анын дарыга суусаган жүрөгү кубанычка бөлөнүп кайтат. Бул туурасында ушул жылы 1348 хижри жылынын 27 Зулкайда айында болгон чогулушта Шах Хафиз Мухаммад Ясин Нагинви рахматуллаху алейхи келип, бул күнөөкөр пендеге боорукердиктин мээримдүүлүк жамгырын ушунчалык жаадырды. Ага ушул күнөөкөр шүгүр кылууга да татыбайт. Ушул айтып өткөн улуу киши Гангохи рахматуллаху алейхи ушу кишинин улуу шакирттеринин бири, анын берекелүү, нурдуу, эң сонун сыфаттарын айтып кетүүнүн зарылчылдыгы жок. Чогулуш бүткөн соң ал аты аталган киши үйүнө келип, Курандын фазилети тууралуу 40 хадис чогултууга жана аны котормосу менен биргеликте өзүнө жөнөтүүгө катар кылуу өкүм берди. Ошондой эле, эгер мен аны аткарбасам, менин досум, атам сыяктуу көргөн байкем Маулана Хафиз Хажы Мухаммад Ильяс рахматуллаху алейхи аркылуу өзүнүн ушул берген өкүмүн бекемдетип алуу тууралуу да кеп козгогондугу жазылган эле. Мындайча айтканда, бул ишти мендей күнөөкөргө гана кылдырмакчы. Мен бул катты күтүлбөгөн жерден сапарда жүргөн мезгилде алдым. Ошол учурда менин агам биздикинде болчу. Качан мен сапардан келгенде, агам ушул ишти мага бекемдеп айтып кетти. Ошондо менде эч кандай шылтоо жок экендигин жана мен бул ишке татыктуу эмес экендигимди айта албай да калдым. Бул учурда мен үчүн Муата имам Маликтин түшүндүрмөсүн жазуу менен алек болуу да чоң шылтоо эле. Бирок улуу кишинин айткандыгы себебинен аны Муатанын түшүндүрмөсүн бир нече күнгө кечиктирип болсо дагы айтканын аткарууга туура келди жана ошол эмгегимди сиздерге сунуш кылып жатам. Менин ушул ишке татыктуу эмес экендигимден улам сөзсүз кетире турган кемчиликтериме кечирим сурайм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен хадистеги адамдардан болуу үмүтүндө ушул ишти аткардым. Ал адамдар жөнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: кимде-ким менин үммөтүмдүн дин иштери туурасындагы 40 хадисти сактай турган болсо, Алла Таала аны кыямат күнү аалым кылып тургузат. Мен ага шафаат кылам жана күбөлүк беремин деген. Алкама рахматуллаху алейхи сактоо деген бул бир нерсени алып бекемдеп сактоо жана текке кетирүүдөн сактоо, аны жазбай туруп жаттаса, же мунун тескерисинче жаттабай туруп жазып сактаса деп айткан. Эгер бирөө китеп түрүндө жазып башкаларга жеткизе турган болсо, ал да ушул айтып өткөн кишилердин катарына кошулат. Мунави рахматуллаху алейхи менин үммөтүм үчүн сактаса деген сөздүн мааниси үммөткө хадисти анын кимдин кимге укканын толук айтуу менен жеткизсе деп айткан. Кээ бирөөлөр мусулмандарга жеткирүү, аны жатка билбесе да, маанисин түшүнбөсө да деп айткан. Ошондой эле хадис деп ал саких болсун же хасан же болбосо кичине эле
жетишпестик жагы болsun, фазаилде ага амал кылуу дурус. Аллаху акбар. İslamda kançalık жеңилдик бар. Таң калыштуусу, уламалар ушул жерде да өтө терең нерсени айтып кеткен. Алла Таала мага дагы, силерге дагы толук ислам берсин. Бул жерде дагы бир нерсени эскертип кетүү зарыл. Мен хадистин кайсыл жерден алынганын жазганда, Мишкат, Танхикур Руват, Миркат, Ихяул Улумдун шархы жана Мунзири рахматуллаху алейхинин Таргиб деген китебине таянып жазгам. Көбүнчө ушулардан хадисти жазгам. Ошондуктан айтылган китептердин кайсыл бетинде экенин жазганым жок. Алардан башка китептен алынса аны да жазгам. Ошондой эле окуган учурда анын адебин сактоо да өтө зарыл. Максатка жетүүдөн мурда Куран окуунун адебин да жазып кетүүнү туура деп таптым. Акын айткан: адепсиз пенде Алланын мээри менен куру калат. Кыскача айтканда, Куран Алла Тааланын сөзү, сүйкүмдүү тараптан болгон сөз. Кимдин башынан сүйүү өткөн болсо, ал сүйкүмдүүнүн каты тууралуу билет. Анын сөздөрү жана жазган каты жүрөгүн жаралаган адам кайсыл абалда болот? Ошону менен биргеликте ага болгон махабаты, ашыктык мамилеси болот жана болуусу керек. Ал махабат чегинен, мыйзамынан дагы өтүп кетет. Акын айткан: сүйүү сага сүйүү адебини үйрөтөт. Ушул учурда эгер чыныгы сулуулукту, чексиз белектерди элестете турган болсо, анда Аллах Таалага болгон сүйүү күчөйт. Ошондой эле ал Куран бүткүл адилеттүүлөрдүн адилеттүүсүнүн сөзү, падышалардын падышасынын буйругу. Ушул кудуреттүү улуу падышанын мыйзамына эч бир нерсе тең келе алган эмес жана тең да келе албайт. Ким падышанын алдында болгон болсо, же болбостон эле падышанын өкүмү жүрөктү канчалык таасирлентерин түшүнсө, анда ал аны элестете алат. Аллах Тааланын сөзү бул улуу падышанын сөзү. Ошондуктан эки адептин болуусу зарыл. Икрима рахматуллаху алейхи качан Куран окуйун деп аны ачканда эстен танып кулап калчу жана мындай деп айтчу: бул менин Роббимдин сөзү. Бул менин Роббимдин сөзү. Төмөндө келе жаткандар Куран окуунун кыскача адептери жана жыйынтыгы, алар дин аалымдары тарабынан Куран окуудагы адептерге тиешелүү деп жазылган. Кыскача айтканымда, пенде окуганда кызматчы болуу эмес, чиновник болуу эмес, балким кул сыяктуу болуп, падыша неамат берүүчү заттын сөзү деп окусун. Суфилер жазышкан: кимде ким кырааттын адебинде өзүн кемчиликтүү деп түшүнсө, анда ал Алла Таала менен байланышта алдыга өсөт. Ал эми кимде ким өзүн өз деңгээлинде окудум деп ойлосо, ал өсүүдөн өтө алыстайт.